Yoldaşlarına özgöçü böyle atriyadının kuruluş işleri bütüp açılmış azemine dayan. Komandire Balkan Şekerim. Selamat. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 23-июнь күнү Баткен облусуна болгон жумушчу сапарын алкагында номер 2053 аскер бөлүгүнүн штабы жана Бөрү Атайын багыттагы отрядынын кызматтык шарттары менен таанышып чыкты. Аталган отряд үчүн түзүлгөн шарттар буга чейин генералдын жеке тапшырмасынын негизинде башталган масштабдуу курулуш иштеринин алкагында толугу менен ишке ашырылган. Учурда 2022-жылы башталган аскер шарчасындагы курулуш 100% аяктап бардык инфраструктуралар менен камсыздалган. Толугу менен бүгүндө 100%га бүтүрүлдү. Так точно. Толугу менен пайдаланууга алдыңыз. Алдык. Уже баарын пайдаланып атасыз. Толук алды 1 айдан бери пайдаланып атабыз. Кандай жоокерлер? Жоокерлер өтө ыраазы. Себеби жолдошум туура чындап келгенде мындай аскер бөлүгү азыр Кыргыз Республикасынын куралдык күчтөрүндө биринчи болуп эсептелет. Колдук капиталды бүткөнү жана колдук канундууларды. Бул жерде мурдагыдан караганда заман болуп планирует этип атканда командачылык биз менен маектешип биз менен согласовать эткен үчүн көп нерселер болуп кетти. Бул жак менен замположением аялы өзү кружок ачып балдардын баарын О! Я бил намаштап. Саламатчылык, кандайсыңар? Эсолдор жакшы комуз үйрөнүп алыпсыңар, а? Мындан да жакшы үйрөнгүлө. Сизге рахмат чоң. Десолтто болуңуз. Бардыгы эми жанагы эмеде бар экен, кондиционерлери бар. Чыккың келбейт, отургуң келбейт. Сыртта ысык, а жакшы. Канча орунду ошондо? 180 адам батат. Кечээ ардагерлерди отургузуп концерт кылып бердик бул жерде. Сону көрдүгө бар. Музыкалдык аппаратурабыз, кино көрүүчү аспаптарыбыз толук менен алынган. Ал менен заманбап. Трубка шумоизоляция полный кылынган. Эхо жок, концерт өткөнгө жакшы. Отургучтар да жакшы экен. Спецназ бөлүнүн аскердик бөлүктөрүнүн кечинде келип алып көрүп, аябай көзүбүз менен мындай кубанып, жүрөгүбүз менен аябай сүйүндүк да. Иничектерге ушундай дем берип аткан, ушундай мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп атканын көрүп, аябай сүйүндүк да. Жеке эле турак жай эмес, берилген курал жарактары, приспособление, оборудование боюнча мен спецназ жоокерлер ким спецназда курулуп алса, алар түшүнөт да, дүйнөлүк мындай деңгээлге жетип калыптыр да. Аны үчүн сиздерге чоң рахмат. Ошол балдарга, жаш балдарга, жаш спецназдарга өзгөрүп ушунтук тарбияңызды берип туруңуздар, келип туруңуздар, булар менен чогулуп туруңуздар. Булар сөзсүз түрдө силерди кабыл алат, тосуп алат ар дайым. Рахмат силерге да. Рахмат. Жыйырма 53 аскери бөлүгү Бөрү Атайын багыттагы отряды жайгашкан аймак 5 гектардан ашык. Бул жердеги имараттар 38 элементтерди камтыйт. Жаңы түзүлгөн шарттар аскерлердин оперативдүү даярдыгын жогорулатууга, кесиптүүлүгүн бекемдөөгө жана алардын моралдык психологиялык абалын көтөрүүгө өбөлгө түзөт. Мындай этно шарча, жаңы казармалар, жатаканалар, ашкана, актовый зал, саптык аян, спорт комплекси, мончо, эс алуу жайлары жана автобустар каралган. Сонун
давлениясы менен баягы ичинде пакет болобу же жарылган заттар болуп турган болсо ушул давлениясы менен атып жүрөт экен октордун жардамы менен. Бул фотоаппараттар, GPS навигациялар 10 эсе күчөтүлгөн дүрбүлөр, жана тактикалык планшеттер. Саперлер отуруп донесение жөнөтүп, ошондой эле булар Китепте кыргызчага кото өкмөтү чек ара жана бажы кызматтарында мыйзамсыз куралдарды ташуу боюнча. Ошону сизге бирөөсүнө кыскасы белекке. Жана саперлык сумкалар болот. Баягы саперлер болсо иштей турганда ушуларды колдонуп жарылуучу заттар менен эметет. Ошонун İçinde 6 kinolog, 6 hizmet ritmadı. Mendeşlerge, başıgullarga çıkıntana. İçinde itler için dapolun üstüne kancar koyulan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Allah'ım okulan Kur'an'ın sormuş, sigara okularına kızı olan jokerlerimizge, jaranlarımızga, Madina kızımızga bağışlayalım. Uşak günlerden İslam Kur'an kapıya gelişimlerimiz, fesiflik yapkan zerim değişmeklerden dolayı da devam. Ve ahire da'vana elhamdülillahi rabbil alemin bi rahmetihi. Biz terbiyesi bir kadar. Değil terbiyesi. Kabul mü? Саламатсыңар жолдоштор. Бүгүнкү бөрү отрядынын ачылган жаңы турак жай комплекстери менен куттуктаймын. Эркен тур. Биздин мамлекетибиздин башчысы, мамлекетибиздин президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Урматтуу Садыр Нурбаевичтин алдыбызда болгон тапшырмалар негизинде мына ушул сиздердин аскер бөлүгүңөр толук бойдон кайрадан куралып чыкты. Бардык шарттар түзүлгөн, кызмат кылуу үчүн жашоо туристтик шарттар түзүлгөн, керектүү курал жарак, уюм терим, кийим кечеге чейин баардык камсыз болгон. Демек мындан ары бир гана нерсе талап кылынат. Мыйзамдын чегинде өзүңөр мамлекеттик чек араны бекем сактоону камсыз кылып, мамлекеттик чек араны бузуучуларга толук бойдон мыйзамдын чегинде чара көрүүгө мүмкүнчүлүгүңөр жетишет. Андан сырткары бөрү отряды бул мамлекетибиздин сыймыгы. Бөрү отряды мамлекетибиздин коргоочусу. Душман биздин чек арадан кирип келгенде биринчи рет сиздер менен кез келишет. Сиздер ошондо кыргыз элинин намысын, аракетин, кыргыз элинин туусун чек арабызда сактайсыздар. Ал үчүн сиздер өз
dен соолугуңуздарды, өмүрүңүздөрдү тобокелге саласыздар. Ошондуктан мамлекет тарабынан дагы бардык камкөрлүктөр көрүлөт. Сиздердин таза, акыйкат жана берилгендик менен кызмат кылууга бардык шарттарды түзүп беребиз. Кылган эмгегиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребин, рахматымды айтамын. Саламатта болуңуздар. Жолдош чыгарачылар, Индия мамлекетиндеги алыш күрөшү боюнча болуп өткөн Азия чемпионатта 1-орунду ээлегендиги үчүн 300 000 сом акчалуу сыйлыктын сертификаты менен сыйланат. Жарайт, атамекенге жана бөлгө кызмат кыл. Арабызда 2 күндөн бери биздин ветерандарыбыз кошулуп жүрөт. Бул ветерандарыбыз кайсы бир убактарда биринчи жылдар мурда силерге окшоп эле катарда турган, силерге окшоп мамлекетибизди, эл жерибизди коргогон биздин бөрү отрядыбыздын кызматкерлери. Ушул биздин ветерандарыбыз сиздерге келип, сиздердин жаңы комплекстерди көрүп, силерге мындай өздөрүнүн тарыхый белегин алып келди. Ушуну рұқсат етсеңіздер, мен тапшырып коеюн. Бүгүнкү Бөрү спецназынын отрядынын жаңы конушуна жайгашуу менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Бөрү спецназына, чегара кызматына, жеке эле күч түзүмдөрүнө, кыргыз элине акыркы 3-4 жылда көрүнүп жаткан камкорлук үчүн Бөрү спецназынын ветерандарынын атынан биздин сүйүктүү генерал полковникке Бөрү спецназынын жоокерлеринин атынан биздин белегибизди берип коюуга уруксат этиңиздер. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Баткен.